Анан дагы бир нерсе. Азыр Батырдын ролун ойноп жаткан легендарлуу 6 жылдык КГБшник агабыз 2017-жылы 11 жаштагы окуучу баланы муунтуп, өлтүрүп кое жаздаганы да белгилүү болду. Ошондо дагы жакындары сот болуп иштегенинен пайдаланып, жоопкерчиликтен кутулуп кеткени ачыкталды. Муну өзү дагы тастыктаганын көрдүк. 11 жаштагы жаш баланын башынан сылап, эркелетип эле кой балам, тартиптүү болгун деп улуулук кылып, алдап-сулдап кечирип кое албай, аны муунтуп, о дүйнөгө жөнөтүп бере жаздаган киши бүгүн эми Жогорку Кеңештин депутаты болуп келип алып, болгондо дагы Ыйман Нуру деген партия менен келип алып, бүтүндөй элге акыл үйрөтүп отурганына жол болсун. Дагы жакшы баланы муунтуп атканда бирөөлөр ажыратып койгон экен. Болбосо кичинекей баланы оңой эле жок кылып коймок беле Кудай билет. Өзүн моралдык психологиялык жактан көзөмөлдөй албаган адамды КГБга эмес, жөн эле эл арасында көзөмөлсүз калтырууга болбосо керек. Көчөдө ойноп жүргөн балдар үчүн аябай кооптуу абал пайда болуп калары талассыз. Эмнеси болсо дагы ата-энелер эми балдарын бул кишиден алысыраак алып жүрүүгө аракет кылса керек. Анткени баарына бала ширин. Эч ким өз баласын бир депутаттык значок тагынып алган, өзү мурда бирөөнүн баласын муунтуп, жанын алып кое жаздаган кишинин келип муунтуп коюшун каалабайт да. Кудай сактасын. Биринчи колуман кармады да, колуман тартып алып мээримен кармады, анан болсо мойнунан кармады. А мен тыкынтып атканда, эсин жоготуп атканда Амина эже келип колунан тартып алды.